Ассаламу алейкум мекендештер, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндөн баштап биз ар бир жазылган комментарийга жок дегенде 2-3 күндө бир жолу ошол 5-6 актуалдуу комментарийлерге жооп берели деп чечтик. Себеп деген көп суроолор, комментарийлер жазылып атат, ошонун баары жообу жок калбасын. Андан тышкары мекендештер, ошо биз айткан видеолорду кээде кайталанып калып атат, билебиз. Бирок аны кээ бир мекендештер жазып атат, биз аны силер жок эле билебиз, элдин баары билет, бул вопрос актуалдуу эмес деп. Мекендештер, онооңордун 5-өө билсе, 5-өө билбейт маалыматты. Эгерде маалымат силерди билсеңердер, маалымдар болсоңуздар, анда унчукпай эле жөн эле лайк менен колдоп коюңуздар. Билбеген мекендештерге бул күмүш тырга. Биздин мээнетти дагы бартаңыздар, бул дагы чоң мээнет силерге кылып аткан ак кызматыбыз. Ошол мекендештер, анда эмесе кеттик. Биринчи суроо. Менин келгениме 1 ай болот. 3 айга чейин регистрация жасатпай кайра кетсем болобу? Жок мекендештер. 3 айга чейин регистрация жасатпай кайра кетсе болбойт. Бул административдүү правонарушение болуп калат. Ошон үчүн 1 айдын ичинде регистрация жасатып туруп, андан ары 3 айдын ичинде чыгып кетесиңер, же андан кийин чыгып кетесиңер, өзүңөр билесиңер. Кийинки суроо. Миграционный карта менен 90 күн жүрсө болобу эгер гости десе? Эгерде гости десеңиздер, кайрадан эле 1 айдын ичинде регистрация кыласыңар, же ошол келген жерге, же хостелге, же гостиницага регистрацияга турасыңар дагы. Анан кийин эгерде частный визит менен гости болуп кетсеңиздер, анда 90 күн ичинде кайра чыгуу керек. Эгерде работа деп калсаңыздар, анда работаны болсо 1 жылга узартып, ошо жумуш аягы бүтпөйүнчө узартып жүрө берсеңиздер болот. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, ошо 2023 жылдын 1 январынан баштап закон өзгөрүлөт. Эгерде мурда частный же гости деп кирсеңиздер, аны работага өзгөртүп туруп, анан кийин эмгек келишиминин негизинде регистрацияны узартып койсо болот. Бирок ал закон 1 январдан баштап күчүнө кирет, эске алыңыздар. Кийинки суроо. Текшерсек базада жок болуп атат. Ошондо обязательно кирди, чыкты болуш керекпи? Мекендештер, бул жерде эми сөзсүз түрдө кирди, чыкты кылыш керек деген сөз жок. Себеп деген эгерде регистрацияны мыйзамдуу түрдө эмгек келишиминин негизинде бир жака коюп туруп узартууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда ошону узартып эле, андан ары биякта кирди чыкпай кылбай эле иштеп жүрө берсеңиздер болот. Эскерте кетчү нерсе, ошо эмгек келишиминин негизинде сөзсүз түрдө кирип чыгып жыл сайын кереги жок. Эмгек келишимиңиз мөөнөтсүз болсо, же 5 жылга же 10 жылга болсо, анда жыл сайын ошонун негизинде регистрацияны чыкпай эле узартып жүрө берсеңиздер болот. Бирок бул да мыйзамдуу болуш керек. Мен Россиядан загран менен чыгып, кайра Россияга ID карт менен кирип келдим. Эч нерсе болбойт бекен. Менде кирип келгендер барбы? Мекендештер, эч нерсе болбойт. Россиянын территориясынан чыккандан кийин кайсы паспортуңуз менен кирсеңиз ошо менен чыгасыз, кайра ID карт менен киресизби, же загран паспорт менен киресизби, айырмасы жок. Болгондо эле чыгып атканда кайсы паспорт менен кирсеңиз ошону көрсөтүп чыгасыз. Саламатсыздарбы? Мен келгениме 5 ай болду. Сахаровага барып өтө элекмин. Эми барсам эчтеке болбойбу дейт. Негизи мекендештер, мыйзамда жазылып турат, 1 айдын ичинде келгенден кийин регистрациясын жасап туруп, андан ары Сахарова барып туруп, ал жерден сүрөткө түшүп, мед освидетельствование өтүп, андан тышкары отпечатка пальцаларды тапшырыш керек. Бирок азырынча Сахарованын администрациясы бул боюнча көз жумуп атат. Азыр кимдер кечиккендер болсо көз жумуп туруп эле өткөрүп коюп атат. Ошон үчүн силер келгенде бир нече ай өтүп кетсе, эгерде келе элек Сахарова бара элек болсоңуздар, сөзсүз барып туруп тапшырып коюңуздар. Анан кийин кокусунан Сахарованын кызматкерлери сурап калса, эмне болду, эмне кечигип калдың десе, тиги билбей калыптырмын, кошуна регионго барып келдим деп жооп берип, азырынча көз жумуп атканда өтүп алыңыздар сөзсүз. Себеп деген любой момент ошону токтотуп туруп, анан кийин штраф сала башташ мүмкүн, бирок азырынча штраф сала элек, сөзсүз түрдө өтүп коюңуздар. Саламатсыздарбы? Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Үйдө отурган жаш келиндер бала карап отургандай кандай продление кылышат? Рыноктарга иштегендер да договор кимден алсак болот?
Негизи мурда баарыбыз эле ошо эмгек келишими менен ортомчулар аркылуу жасатуу эле регистрацияны кылчубуз, аны баары деле маалым. Бирок азыр орус тарап мыйзамдуу болушубузду талап кылып атат, ошого дагы мыйзамдуу болушубуз керек. Эгерде айырмасы жок, эмгек келишимди силер юридикалык ишкана менен деле эмес, жөн эле жеке адам менен да түзүп алсаңыз болот. Допустим, орустуга садовник болуп иштеп же баласын карап иштеп, ошонун негизинде эмгек келишимин түзүп алса дагы, ал дагы эмгек келишими болуп эсептелине берет мыйзам боюнча. Бүгүнчө ушул суроолор дагы 2 күндөн кийин ушу актуалдуу суроолорду каратып силерге жооп берип турабыз. Менин оюмча баарына эле кызык болот деген ойдомун. Силердин кызматыңыздарда Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.